тубум менен ресторандан жолугушаарын угуп аңдып бардым. Бир айдан бери башкача. Ушу точно менден жашырган бир нерсеси бар. Сөз баштасам көздөрүн ала качып, тайсалактап кетет. Жумушунда да көп кармалчу болду. Кече поликлиникага баратып ресторандан чыгып келатканын көрүп калдым. Чалып сурасам, түшкү тамактанууга келгенин айтты. Турмуш курганыбызга 9 жыл болду. 2 уулубуз бар. Идеалдуу үй бүлөбүз деп айта албайм. Кээде зеригип кеткенде концерт коюп турабыз. Жолдошум да аябай камкор адам. Муздаткыч бош туруп калса чый-пыйы чыгып кетет. Ар дайым курсагыбызды ойлоп басып жүрөт. Күн сайын чалып, тамак иштиңерби деп сурап турат. Анан дагы өзүңдүн айлыгыңды өзүңө корот, үйгө меники деле жетет деп койгон. Бир жолу эмгек акымды алып, үйгө продукты көтөрүп келгем. Аны билип калып, катуу таарынган. Ошондон бери тапкан акчамды өзүмө коротом. Сыртта балдары менен итке кепе жасап жүргөн. Мен үй оокаттары менен алегелем. Бир маалда көзүм тумбочкадагы телефонуна түштү. Акырын барып жандырдым. Паролун билем, баш кошкон күнүбүз. Контакты деген функциясын басып, аттарды карай баштадым. Көргөн көзүмө ишенбедим. Курбу кыздарымдын номери жүрөт. Алар менен көптөн бери көрүшө элегилем. Бул кайдан таап алган? Колдорум титиреп, телефонун жерге түшүрүп алдым. Дароо ордуна коюп бөлмөмө чуркап кеттим. Баары бүттү. Ыйлап кирдим. Андан бери бир жума өттү. Көңүлүм жок жүрсөм, билмексен болуп, эмне болду деп коет. Баарын айтып, чекит коюп койгум келди. Бирок бир нерсе кармап турду. Тамактанып отурсак бир номер чалды. Шап туруп залга кирди. Акырын басып барып тыңшасам, бүгүн саат 7-де бир ресторандан жолугарын шыбырап жатыптыр. Ордумда келип, билмексен болуп олтуруп калдым. Кечинде жумуштары бар экенин айтып чыгып кетти. Туп-туура саат 7-де тигисине айтып жаткан ресторанга барсам, алдында күйөөмдүн машинасы токтоп туруптур. Ачуум менен дөңгөлөгүнө бир тептим. Анан ушундай күч менен ресторанга учуп кирсем, куттуктайбыз деп эски курбуларым, коллегаларым, классташтарым, ата-энем, бир туугандарым тосуп алышты. Күйөөм гүл көтөрүп чыгып, агент 007 менин туулган күнүң менен деди. Туятта, бүгүн туулган күнүм эмес беле? Мына сага сюрприз.